Урматтуу теле көрүүчүлөр, барыңыздарга Кутман таң санат телеканалына таңкы Кыргызстан. Бүгүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын Эл аралык университетинин экономика жана башкаруу кафедрасынын жетекчиси жана ошондой эле экономика илимдеринин доктору, профессор бүгүн бизде конокто Төлөнбек Абдыров. Саламатсызбы агай? Саламатчылык. Кош келдиңиз. Рахмат. Кандай келип алдыңыз? Жакшы келдим. Айтсаңыз, адегенде эле азыркы убакта көпчүлүк окуучулар окуусун бүтүп, кайсыл окуу жайга барсам, каяка тапшырсам деп аткан кези. Сиздердин окуу жайга, мындайча айтканда, Кыргыз Республикасынын Эл аралык университетине кантип келсе болот, кандай жолдор бар? Ошол жөнүндө кененирээк айтып берсеңиз. Сурооңузга рахмат. Эми бүгүн карап турсаңар, биздин жаңы эле бүтүрүп аткан, мектепти бүтүрүп аткан балдардын астында бүгүн баягы көп эле ушул мүмкүнчүлүктөрү бар. Кыргыз мамлекетибизде аябай көп окуу жайлары бар, жогорку окуу жайлары, орто кесиптик да окуу жайлары бар. Андан тышкары мына көптөрдүн мүмкүнчүлүктөрү бар, чет өлкөдөгү баягы окуу жайларына тапшырып, анан билим алганга мүмкүнчүлүктөрү аябай көп болуп атат. Эми биз айтып кетсек, эмнеге баягы өзүм эл аралык университетте иштеп аткандан кийин Кыргыз Республикасындагы ошол бизде Западный кампус деп коет, жанакы Чүй проспекти менен Турузбеков көчөсүнүн кесилишинде, жанакы шаарыбызда эң баягы калабыздагы борборундагы жайгашкан университеттин бири. Анан эми андан тышкары баягы борбордо жайгашкандан тышкары бул деген университет эл аралык университет болгондон кийин бизде аябай көп баргандай ошол башка баягы чет өлкөдөгү университеттер менен түзүлгөн келишимдерибиз бар. Ошолор менен баягы түздөн түз иш алып барып, ошон үчүн көп ар кандай программаларыбыз бар. Ошонун негизинде бизге тапшырган жаш баягы кыздар, балдар мындай бир ар кандай программаларга мындай өзүлөрү тандап алса болот. Андан тышкары ар кайсы кесиптерибиз бар. Эми ошол экономика бар, жанакы мамлекет башкаруу багыты бар. Андан тышкары жанакы бизнести башкаруу багыты бар. Журналистика бар, филология немеси багыты бар. Филология немесинин багытында деле англис тили бар, түрк тили бар, немис тили бар. Жана востоковедение деген багытыбыз бар. Ал жакта тиги Кытай тилин өздөштүрүп, анан да башка тилдерди өздөштүрөт да ушул Востоктогу. Андан тышкары бизде психология деген факультеттер бар. Эми бүгүнкү күндө андан тышкары жанакы программный инженерия деп коет. Ошол IT технологияларды өздөштүргөнгө ушундай бир мүмкүнчүлүктөр түзүлүп атат. Ошо жаш балдар келип, бүтүрүүчүлөр келип, бизде окуса, ошол кезиптерге ээ болот да. Жакшы. Ар кандай программалар бар деп калдыңыз. Жалпы теле көрүүчүлөргө кызык болуп атат болуш керек. Кандай программалар бар? Ошо бир программаны кененирээк айтып берсеңиз. Эми мен ар кандай программа дегенде бир эки жерине бир токтолуп кетсем, биринчиден эми биз баягы эл аралык университет болгондон кийин көп ошо жанакындай Erasmus Mundus деген, анан дагы башка ошондой бир эл аралык программалар бар. Бул деген эмнени айтат? Бул деген жанакындай биздин балдарыбыз баягы обмен студенттер менен алмашуу программалары бар. Бизде окуп, анан кийин башка университеттерге барып стажировка алып, кайта келип, ушундай бир мүмкүнчүлүктөр бар да. Башка өлкөнүн, Башка өлкөнүн, башка университет, баягы башка мамлекеттеги университеттерге. Андан тышкары бизде жанакындай сэндвич деген программабыз бар, двойной диплом деген бар программа. Ошо двойной диплом программалар боюнча бизде деген мындай мүмкүнчүлүк бар да. Башка мамлекетте да окуп, анан бизде окуп, анан эки дипломду алат да, ошо 4 жылдын ичинде эле. Ошондой мүмкүнчүлүктөр бар, жакшы мүмкүнчүлүктөр. Ал болсо, ал программа мындай болот да, башында келип бизге тапшыргандан кийин эң биринчиси ошол 1 жыл бизде сөзсүз түрдө окушу керек да. Бизде окугандан кийин биз деген ошол англис тилин аябай жакшы үйрөтөбүз. Андан тышкары да башка тил, мисалы немис тили болобу, француз тили болобу, тиги түрк тили болобу, дагы баягы ошо англис тилинен тышкары. Андан тышкары ошол баягы жакшылап англис тилин билгенден кийин, анан ошо биз келишим түзгөн окуу жайлар менен чет өлкөдөгү ошол жакта барып анан окушат. Өзүң баягы мындай да, өзү тандап же 1 жылга барабы, же 2 жылга барабы, же 3 жылга барабы. Ушундай да, бул баягы двойной 2 дипломдук баягы окуу
процесси бул деген ушундай бизде деген мындай немелер бар да, 1 жыл бизде окуп 3 жыл тиякта окуса болот, же бизде 2 жыл окуп 2 жыл тиякта окуса болот, же 3 жыл бизде окуп 1 жылды барып тиякта бүтүрүп келет башка баягы чет өлкөдөгү университетте. Ошондой да программасы. Эми ар кайсы баланын өзү баягы тандоосу менен, ою менен ушундай болот да. Анан 2 дипломду алат. Биздин дипломдор мен айтып кетет элем, ушул чет өлкөдө көп эле мамлекеттерде кабыл алынат да биздин диплом. Биздин диплом менен ошол иштесе болот да, жумушка кирип. 2 диплом болгондо бирөөсү Кыргыз Республикасынын эл аралык университетинин, ал эми экинчиси ошол кайсыл окуу жайдан, кайсыл өлкөдөн окуса ошол дипломду койгон. Ошол университеттин диплому да болот да. 2 дипломдо ошон үчүн программабыз бар. Бул деген бизде Кыргызстандагы мындай биринчи биздики да, ушундай чет өлкөдөгү ушундай башкалар менен ушундай 2 дипломду түзүп алганы ушундай бар да. Азыркы убакта жападан жалгыз сиздердин университетте барбы же башкаларда дагы барбы? Эми башкаларда мисалы жанакы түрк университети, ал Турция менен эле гана кыргызстандыкы ошондой 2 диплом берилет. Анан Славян университети, ал Орусия менен тиги Кыргызстандын 2 диплому. А бизде болсо мындай болот атта. Же Польшада окуйт, же тиги Кытайда окуйт, же тиги Швейцарияда окуйт, же Словенияда окуйт, же тиги башка дагы мамлекеттерде бизде көп келишимдерибиз бар. Ошол мамлекетте окуган ар кайсы ошол өзү тандап алган мамлекетке барып ошол жакта окуп алып, анан диплом биздикин да алат, тиги университеттикин да алат да. Бизди көпчүлүк карапайым калк көрүп жатат. Анан 2 диплом дегенде элдердин оюна көп акча деген келиши мүмкүн да. Ошол акча жагынан айтып өтсөңүз. Акча жагынан мындай болот атта, бул келишимдин эмне пайдасы болот атта биздики ошол чет өлкөдөгү университеттер менен. Анткени биз үчүн алар деген ошо баасын бир топ эле төмөндөтүп берет да. Анан биздин ошол келишим аркылуу окуса болот. Мисалы, ошол эле Польшада окуйм десе, мына бизде биздин контрактты төлөйт баа немеси. Анан Польшада окуп атканда биз уже келишим түзүп коебуз. Мисалы, $4,000 контракт болсо, өзү барса эгер окуйм десе. А биздин келишим боюнча аякта деген $2,000 төлөйт. Ушундай бир топ 50%га чейин. Биз үчүн 50%га чейин, кээ бирөөнүкү 50 эмес, эми азыраак, бирок ушундай немелер берилген да, бизге жеңилдетүү бир ушундай скидкалар берилген да. Ошол негизинде биз деген биздин келишим аркылуу ушу барып анан окушат. Кээ бир университетте биздикинен да төмөнүрөөк болуп калат. Ушундай келишимдер түзгөндө, мисалы, Кыргызстанда бизде кымбатыраак, чем ал бар Италияга барып окуп, Италияда бир 30%га чейин даже биздикинен арзаныраак болуп кетет да. Ошондой да мүмкүнчүлүктөр бар. Ар кандай да келишимге түзүлүшүнө жараша ошондой болот да. Жакшы. Экономика жана башкаруу кафедрасында азыркы убакта мындай окуучуларга, студенттерге билим деңгээли, сапаты кандай болуп жатат? Сапатын эми айтсак жакшы болот. Биз анткени биздин ошол бардык эле ошол багыттарыбызда, анан эми экономика боюнча жана башкаруу багыттары боюнча бизде деген эң негизгиси баягы аябай тажрыйбалуу, ушундай бир билими жогору деңгээлдеги профессорлор, доценттер сабак беришет да. Ал андан тышкары бизде ошол көп эле сабактардын баардыгы англис тилинде өтүшөт. Бул деген мындай балдарга эң негизги жакшы да, мындай тажрыйба катарында бул ушул өздөрүнө англис тилин өздөштүргөнгө ушундай бир жакшы мүмкүнчүлүктөр бар да. Андан тышкары бизде деген ошол мугалимдерибиздин сапаты жакшы болгондон тышкары бизде көп ар кандай жанакындай программаларыбыз бар да. Мындай баягы студенттер өздөрү ошол кызыкчылыгына жараша ошол программаларга аралашып турганга мүмкүнчүлүгү бар. Мисалы, ошол деле Inactus программалары бар, жанакындай проекттерди түзүп, анан катышып, анан ошондой долбоорлорду, ар кандай долбоорлорду. Андан тышкары жанакындай дебатный бир биздин өзүбүздүн топторубуз түзүлгөн. Андан тышкары ар кандай жанакындай бизнес күн дегендер болот. Дагы бир ушундай бир студенттерибиз өздөрү ушундай бир мындай өз ыктыярлары менен катышып, ушундай көп жакшы нерселерге катышып, анан билим, тажрыйба алып аткан кези. Андан тышкары жанакындай биз деген балдарыбызды жардам берип, ушундай конференцияларга катышканга мүмкүнчүлүк болот. Биздин ошо студенттер
баягы Кыргызстанда болгон бүт илимий практикалык жанакындай конференцияларга катышып жүрөт. Жалаң эле ошол бизде Кыргызстанда болбостон ошол чет жакка да чыгып келип конференцияларга барып келип атышат. Андан тышкары айтып атпайм, жанакындай бир жакшы окуган балдар бизде мындай бир топ жанакындай төмөндөтүп, баасын баягы ылдыйлатып, биз деген жанагы тил боюнча стажировкага бир 2-3 айга жиберебиз, ушундай да мүмкүнчүлүктөрүбүз бар да. Ошонун негизинде биздин ушу башкаруу, экономика жана башкаруу багытында ушундай бир жакшы мүмкүнчүлүктөрү каралган, колдонсо болот. Андан тышкары биз деген, мен айтып атпайм, жанакындай мисалы башкаруу мамлекеттик башкаруу багытында биздин студенттер эми көп эле ошол жанакындай жогорку кеңешке барып, министерстволорго барып, ведомстволорго барып, аяктарда да катышып көрүп, өз көздөрү менен көрүп, ал кишилер келип бизге лекцияларды окуп, мындай чоң кызматкерлер. Андан тышкары ошол жалаң эле мамлекеттик башкаруу багытында эмес, ошол бизнес башкаруу багытындагы дагы көп бизде мисалы белгилүү бизнесмендер келип, ушундай өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүп, ушундай бир жакшы лекцияларды өткөрүп турганга, ушундай бир өздөрүнө практикага алып, мындай жумуштарына кийин алып, ушундай бир көп мүмкүнчүлүктөр бар да, жакшы мүмкүнчүлүктөр. Жакшы, абдан жакшы. Анан айтсаңыз, көпчүлүк сабактар англис тилинде өтүлөт деп калбадыңызбы? Анан карапайым айылдан келген студенттер бар дегендей, англис тилин билбегендер. Аларга кандай мүмкүнчүлүктөр каралган? Алар эми группалар ар кандай бөлүнөт да. Мисалы ошол англис тилин билсе, анан ал англисче жанакы өтүп аткан сабактарга катыша берсе болот. Англисче эгерде билбесе, ал деген баягы эле орус тилинде баягы өтүп аткан сабактарга катышат, бирок бизде деген ошондой жанакындай өзүбүздө мындай бекер эле ошол англис тилин окуп, мисалы түрк тили бар эме үйрөнгөнгө мүмкүнчүлүгү бар, келип өздөрү эгерде бекер катышып окуйм десе, ошондой бир көп эле мүмкүнчүлүктөр бар. Анан биз карап турганда ошол аракет кылган мыкты балдар ошо бат эле ушундай бир эгерде мындай бир жакшы өзүнүн алдына бир максат коюп алса, жакшы эле бир жетишкендиктерге жетишип калат да бат эле. Түшүнүктүү. Ал студенттер англис тилин же түрк тилин үйрөнүп жатып өздөрүнүн тандаган кесибине зыяны келип калбайбы дегендей? Жок. Биздин ал деген мындай да, программабыз деген баягы өз программа, мисалы эртең менен түшкө чейин боло берет да. А бул деген ошол тилдер боюнча дагы бир 3 саатка чейин түштөн кийин болот да. Түштөн кийин болуп, андан кийин ал окуп, анан кийин үйүнө барып, калган жанакы сабактарына даярдана берсе болот да. Бул эми студенттин өзүнөн. Эгерде аракет кылам десе, биз деле эсибимде көптөрүбүз библиотекадан чыкпай эле отурчу элек. Азыркы силердики кичине жеңилирээк болуп атат, компьютер болуп, интернет болуп, а биз болсо библиотекадан эле чыкпай эле отурчу элек илгери. Түшүнүктүү. Кыргызстан, Кыргыз Республикасынын эл аралык университетине азыркы убакта быйылкы окуу жылына кандай бир жаңы нерселер келди, кандай жаңы нерселер ачылды? Эми жаңы нерселер ошол биздики эң негизгиси ушул жанакындай экономика багытына, ушул жанакындай бизнес башкаруу багытында көп эле ошол эл аралык жанакындай дүйнөдө тажрыйбалар, эң мыкты нерселердин баарын биз деген жанакы окуу программасына киргизип атабыз да. Мисалы ушул 2 жылдан бери бул деле жылы жанакы иштөө, жанакы рабочий программа деп коет, жанакындай руптар деп коет, учебный программа. Учебный баягы окуу программалары. Ошол жагына биз деген студенттер үчүн ар кандай жанакындай бир заманбап ошо дисциплиналарды киргизгенбиз да. Мисалы өзүңөр көрүп атасыңар, президентибиз бул жылды жанакы санариптик жана тиштирүү, анан регионал аймактарды өнүктүрүү багыттары боюнча жанакындай өзү буйруктарына кол коюп, ошол ишке ашырып эле келатат. Ошонун негизинде биз дагы ар кандай ушундай жанакындай сабактарды киргизгенбиз да. Жашыл экономика боюнча, жанакындай ошол санариптиштирүү боюнча, аймактарды өнүктүрүү боюнча, анан дагы көп бир топ жанакындай инновациялык деген программаларды киргизип, анткени биз деген эмнеге эл аралык университет, эгерде муну киргизбесек, биз деген балдарыбыз жанакындай Европага барып окуганда аякта деген программалары башкача да, ошол алар деген ушул жаңы заманбап
ошол бүгүнкү күнгө ылайык жанакы талаптарга ылайык программалар түзүлүп атат алардык. Биз да ошого ылайыкташтырып биз да түзүп атабыз. Ошонун негизинде биздин студенттер барганда, тиякта окуганда мындай көп айырма чыкпай калат да. Мындай ошонусу жакшы болуп атат да. Ошон үчүн биз деген заманбап ошондой сабактарды киргизип балдарыбызды окутуп аткан кезибиз да. Түшүнүктүү. Жетекчи катары сизге суроо бергим келип атат. Ушул экономика жана башкаруу кафедрасында жылына канча, мындайча айтканда, студенттер окуусун бүтүрөт жана канчосу ийгиликтүү жумуштарын таап алат? Эми биздики Западный кампус ушул биздин түзүлгөнүбүзгө бир 4 жыл болду. Мына ошо эл аралык бул чоң консорциум, ошонун ичинде Западный кампус деп коет. Биз деген ошол мамлекеттик университет катары болуп неметип атабыз. Анан ошо биздики жылда мына эми 50-гө жакын ушундай балдар, кыздар бүтүрүп атат. Мына быйыл азыр дипломниктердин бир 48 ушундай дипломник бүтүрүп атат. Анан эми биз деген ошол биздики эң нескиси программаларыбыздын түзүлгөнү бул деген жанакы санына эмес, сапатына деп көп көңүл буруп атканыбыз да. Анан ошон үчүн жанакындай 2 жана дипломдук багыты, анан жанакындай биздин балдарды ошо даярдап жакшылаган стажировкага барып келгендери бүт. Анан мына мисалы биздин университетте ушул окутуу процесстеринде эгерде байкасаңар, эл аралык университетти бүтүргөн балдар көптөр эле чоң баягы бийликтерде, кызматтарда жүргөндөр. Мына мурунку премьер-министри, азыркы премьер-министри, азыркы ошол жанакы биздин улуттук банктын төрагасы, биздин Сиздердин окуу жайдан чыккан, сиздер тарбиялагансыздар. Көптөрү министрлер бизде ушундай чоң кызматтарда иштеп аткан, бизнестерде иштеп аткан биздин ошо бүтүүчүлөрүбүз да. Эң негизгиси ошо биз деген жанакы сапатына көңүл көп буруп, ошондой окутуп аткан кезибиз да. Түшүнүктүү. Айылдан көпчүлүк быйыл студенттер, окуучулар келет эмеспи? Анан айылдан келген окуучу эмне үчүн Кыргызстан, Кыргыз Республикасынын эл аралык университетин тандаш керек? Бир нече себептерин айтып өтсөңүз. Эми эл аралык университетти эмнеге тандаш керек дегенде, мындай да бүгүнкү күндө азыр биздин балдар биздин жанакы эл аралык университетибизде заманбап ушундай бир процесстерин, окуу процесстерин аралашып, билим алып, андан кийин чет өлкөгө барып, аякта дагы билим алып, анан бүт ушундай топтогон тажрыйбасын, билимин келип, анан кыргыз жерибизге келип, ошонун баардыгын ишке ашырып, баягы ойлорун, жакшы баягы иштерин, анан Кыргызстаныбызды ушул өркүндөтүп, өстүрүп, ушундай бир жакшы бир деңгээлге жеткиришибиз керек да. Ошол жетишке, максаттын жетишине ошо эл аралык университет аябай бир толук кандуу ушундай бир мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берет да, шарттарды. Жакшы, чоң рахмат, өтө кызыктуу маалыматтар болду теле көрүүчүлөргө. Сизден эркин микрофон. Эми баардыгына мен деген айта турган сөзүм ушул бүтүүчүлөргө аябай, мен жана башында айтып кеткендей, көп мүмкүнчүлүгүңөр бар. Бүгүнкү күндө мына атаандаштык аябай күчөп турган кез. Анан эми адистердин дагы ушу атаандаштыгы да аябай бүгүнкү базар экономикасында күчтүү. Анан ошон үчүн эң негизгиси башынан баштап аябай жакшы билим алышыңар керек. Жакшы билим менен жакшы жумуш табасыңар, жакшы айлык аласыңар, үй бүлөңөрдү жакшы багасыңар, Кыргызстан үчүн жакшы бир салымыңарды кошосуңар. Ошон үчүн башынан баштап тандаганда ошону жакшылап ойлонуп, жакшылап көрүп, шашпай, анан ошол баягы тапшырып туруп, анткени бул деген бүт өмүр бою ушундай бир чоң бир чечимге даярданып турган кезиңерде, ошол чечимиңерди жакшылап туруп бир чечимге келишиңер керек. Анан келиңер ошентип эл аралык университетти тандап алып келгиле. Биз үчүн, силер үчүн биздин эшигибиз дайым эле ачык болуп турат. Рахмат, айтылган каалоо тилектер кабыл болсун. Ар дайым эле мыкты адистерди даярдай бериңиздер. Урматтуу теле көрүүчүлөр, Санат телеканалы Таңкы Кыргызстан алдыдагы клипке көңүл бурсак, андан соң эфирибизди улантмакчыбыз.